Таңғалдыңыздар. Бүгін қайырымдылық марафон концерті болып тұрғандар. Белгілі артистер, белгілі қодылдар бүгін сіздерден болады. Бұл не болған концерт? Мына кішінеге 2 жашар Татынайым деген қарындашымыз, біздің келешегіміз, врачтардың айтуысына қарағанда жаңа жылға чейин чұңғыл тез араның ішінде Индия өлкесіне барып операция жасаш керек екен. Андай қаражат білесіздер, қарапайым қырғыз елімізде жоқ болғандар. Ошондуктан биздин концерт ушул сиздердин алдыңыздарда болуп атат. Театр же тиги филармонияларга жетише албай калдык. Ошондуктан туугандар кайдыгер карабастан баарыңыздар келип концерт көргөнчө могул жерде коробкадан урналар жасалган. Ошого 1 сом болобу, 2 сом болобу же бир тамеки деле тартып, кофе деле ичип коюп атасыздар. Ошонун кичинекей болсо дагы салымыңыздарды кошуп койсоңуздар, көзү чачыраган ата-энеге чоң бир жардам болгон турат туугандар. Ошондуктан урматтуу туугандар, ушул кичинекей болгон бөбөгүбүз баарыбыз бала деп жашап жүрөбүз. Баарыбыз ушул бөбөктөр, мамлекеттин келечеги ушул бөбөктөрбүз. Ошондуктан туугандар, ооруган адамдан ооруганын сурап койсоң канча жеңилдеп каласың, туурабы? Ошондуктан ооруган адам да жеңилдеп калат. Ушинтип көзү чачырап турган убакта урматтуу туугандар, ушундай ошол Индияга барып 2 жашар кызыбызды тез аранын ичинде чуңгул жаңы жылга чейин операция дегенде аны уккан ата-эне кандай акыбалда калды туугандар. Ошол убакта кайрымдуулукка келген биздин ак ниет аманат кайрымдуулук фонду, коомдук фонд. Ушул бир эле ооруган адамдарга эмес, бир эле каралбай калган апаларыбыз, гаражда жашаган апаларыбыз жүрөт. Ошолордун баарына быйыл 6 үй салып туугандар. Мына үйлөрүнө киргизди туугандар. Ошону биз кимдир бирөөлөрдү шайладык эле, кыргыз кыйналса кичине жардам берейин деп. Алардын жолу башка жакта экен. Аларыңыздар чет өлкөдө футбол көрүп жүрөт. Алар чет өлкөдө сууга түшүп жүрөт ысык жерлерде. Ошондуктан туугандар, карапайым элге карапайым эле эл жардам берет экен. Мына коюлган коробкага канча түшпөк эле деп дагы ойлонуп калышыңыздар мүмкүн, урматтуу туугандар. Бул ушул коробкадан эле ушул чоң каражаттын жарымы топтолуп калыптыр. Ошондуктан бүгүн сиздерге келип ушул концерт аркылуу атканыбыз, ошол таштаган салымыңыздарга кур кетпестен кичинекей болсо дагы ошол салымыңыздарды салып кеткенге концерт көргөнчө кетиңиздер деп атабыз туугандар. Ошондуктан келиңиздер, биз бир байдын же бир шайлоодо бир депутатты колдопкой деп жүргөн жокпуз. Биз ушул карапайым кичинекей болгон келечегибиз болгон кичинекей Татынайымдын ден соолугу үчүн ушул жерде концерт болот. Ошондуктан туугандар, баарыңыздар кайдыгер карабастан бир туугандар ушул кыргыз эли кылым карыткан, боорукер, кайрымдуу эл болгон, улуу элбиз туугандар. Ошондуктан бир эле кайрымдуу эмес, керек болсо кошуналаш башка улуттарга дагы, башка мамлекеттерге дагы жардам берип келген тарыхыбызды караганда. Ата бабаларыбыздын каны бар. Ошондуктан келиңиздер, урматтуу туугандар, кичинекей болгон 2 жашар Татынайым деген бөбөгүбүздүн ден соолугун сактап калалы, жаңы жылга чейин тез аранын ичинде операция кылыш керек экен. Ошондуктан урматтуу туугандар, келиңиздер, бүгүнкү концертти азыр баштап тура беребиз. Белгилүү артисттер келатышат, бошогону келип ырдап турат туугандар. Ошонун баардыгы сиздердин келе жаткан жаңы жылыңыздар менен туугандар. Келе жаткан жаңы жылыңыздар ушул кичинекей болсо дагы боорукер болуп, ушул коюлган коробкаларга 1000 сом болобу, 1 сом болобу туугандар. Такыр эле болбосо жылуу сөзүңүздөрдү дагы кул намыска алдырбастан жылуу сөзүңүздөрдү же батаңыздарды берип өтсөңүздөр болот. Ошондуктан келиңиздер, бүгүн кичинекей Татынайым жаша деген ак ниет аманат коомдук кайрымдуу фондусуна бир чоң ыраазычылык билгизүү менен ушундай сиздер менен биздерди бириктирип аткан, башыбызды бириктирип ушул кайрымдуу бололу деген ошол фондуга ыраазычылык билгизели дагы азыр сиздерге чоң концертибизди баштай берели. Келиңиздер, урматтуу туугандар, сиздердин ушул кичинекей болсо дагы мына турган урналарды уруп өтпөстөн, коробкаларды карап өтпөстөн, колуңуздардан келген салымыңыздарды салганча өтүңүздөр, урматтуу туугандар. Келиңиздер, анда эмесе бүгүнкү ырдалып аткан ырлар эс алыңыздарга бейманыңыздарга дем болсун туугандар. Анда эмесе биз концертти уланта берели дагы. Азыр сиздердин алдыңыздарга өзүңүздөрдүн сүймөчүңүздөргө болгон белгилүү ырчылардын концерти болот. Азыр урматтуу туугандар, мына ушундай кайрымдуу фонддун кайрымдуу сиздер менен бизди бириктирип аткан, бир эле ушул ооругандарга эмес, карган каралбай калган апаларыбыздан бери жардам берип аткан фонддун төрагасы келип калды. Мен ошону сиздерге менен биринчи
башында таныштырып коюп, анан концертибизди баштайлы. Азыр сиздердин бир өзгөчө кол чабыңыздар менен канча деген кыргыздарды, кыйналган кыргыз апаларыбызды, кыйналган кичинекей бөбөктөрүбүздү, ооруган жарандарыбызды Индия өлкөсүнө алып барып, дарылап, ошол Индия өлкөсүнөн айыктырып, карган апаларыбызды жакшынакай үй салып берип, жылы үйгө мына кышка чейин киргизип койду. Ушуну бирөөлөрдү шайратып эле ушулар жасайт деп. Бирок карапайым эле өзүбүздүн татынакай болгон жигиттер жасаат. Мен ошол жигиттер менен сиздерди беттештирейин. Азыр ошол бардыгыңыздар сүйгөн, кыргызга кайрымдуу болгон, Алла жолунда жүргөн татынакай энилерим. Сиздердин ошол ак ниет, аманат, коомдук кайрымдуу фондусунун төрагасы Медер Сапарбаевди чакырайын, жана ишеналы мүчөсүн чакырып коеюн. Келиңиздер урматтуу, кичинекей себелеп кол чапканча ысык, жылуу мамилеңиздер керек. Медер Сапаралиев, ак ниет фондусу. Сапарбаев келиңиздер. Медер Сапарбаевга кол чапып. Ассаламу алейкум. Касиеттүү, кылым карыткан, айкөл, беришин, кайрымдуу кыргыз элим. Мынакей Кудай буйрса бүгүн Бишкек шаарынын ондай чоң килтейген торговый центр Азия Молл аттуу торговый центрде ушу кайрымдуулук марафон болуп отурат. Кудайга шүгүрлөр болсун, бүгүн 9-күн марафон. Татынайым жаша аттуу марафон. Бул кыз боюнча айтып кетейин биринчи. Татынайым болгону 2 жашта. Bir үй-бүлөнүн 12 жыл зарлап күткөн кызы, Кудайдан 12 жыл дуа кылып, суранып күткөн кызы болгон 2 жашта тагдырдын момундай оор сыноосунда бүгүнкү күндө сейрек кездешүүчү аплазия деген ооруга чалдыккан. Бул оору Индия жеринде операция жасалат. Ошондуктан бул операция каражат ал үй-бүлөнүн каражаты жоктугуна байланыштуу сиздерге кайрылып турат. Сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турат. Иншалла Кудайга шүгүр, жарымдан өтүп калды. 3төн 1 калды Кудай буйрса. Жакын күндөрдө Индияга алып кетебиз бул кызды. Ушул торговый центрдин жетекчилерине дегиле ушул биз кайсыл жерде марафон өткөрүп атсак, Ош базар, Дордой базар, Аламидин базар, Ош шаарында Рыспай Абдыкадыров атындагы филармония, Жалал шаарынын ар бир ошол жетекчилерине мен ыраазычылык билдирем. Башка жерден жер бербесе дагы мына ушундай астыңыздарда турабыз, сиздердин астыңыздарда базар аралап, момундай жерлерде. Анан бул марафонго кызмат кылган 10 күндөн өтүп калды. Мына жаныбызда жүргөн агаларыбыз, бир туугандарыбыз, мынакей караңыздарчы. Момундай жерлерге, кайрымдуулук марафондорго мен биринчи таң калгам, биздин жылдыздар келип, салым кошуп, жардамын берип, ак сөзүн сүйлөп берет экен деп ойлондум элем. Кудайга шүгүр, Рысбек Жантөреев агабыз жаныбызда бүгүн 6-күндөн бери жүрөт. Өзүнүн жеке жумушун таштап коюп, бул агабызда да тиричилик бар, жумуш бар, семья бар дегендей. Бирок ушул кыздын тагдырын көрүп, мен да ушул кызга колуман келишинче салым кошуп калайын. Мен да ушул кызга жардамым болуп калсын ушул инсанга деп 6 күндөн бери жүрөт. Күндө түндө. Дегиле айтарым, ушу кыргыз элимден айгансак болот. Кайрымдуу эл экен. Биздин эл ушундай кайрымдуулук жагыбыз менен, ынтымактуулук жагыбыз менен өзгөчө турабыз экенбиз башка элден. Кыргызды таштаган эл эмес деген бул эзелтен келген сөз. Бул чындык экен. Мына Кудай буйрса, канчалаган инсандарды, кыйналгандарды элге алып чыгып турабыз коомчулукка демилге көтөрүп. Азыр агайым айткандай эле, быйыл 6 үй баштаганбыз. Көзайыз Асылбек бир тууганыбызга, гаражда жашаган энебизге, кароосуз калган бир туугандарыбызга, жалаң ушундай муктаждарга, майыптарга үй баштаганбыз. Шуну баарын жардам берген ушу сиздер эл. Андан сырткары 8 адамды Индияга жибердик. Боор оорусуна чалдыккан инсандар. Мына Кудай буйрса 6-чы бир тууганыбыз келди, мына Мээргүл. Бир жума болду келгенине. Иншалла жакын күндөрдө бул Татынайымды да алып кетебиз. Баарыңыздарга рахмат.
Аллах разы болсын мекендештер. Мен ол жерде турган жалпы жаштарга кайрылып кетем. Кыргыздын мырзаларына, уул кыздарына. Биз акыркы убактарда орусташып баратабыз да, бир туугандар. Биздин атабыз кыргыз, бабабыз кыргыз, энебиз кыргыз. О бир тууганыбыз да кыргыз. Кыргыз эч качан кыргызды таштаган эл эмес. Момундай кайрымдуулук концерт, марафон болуп атканда эмне болуп атат деп таң калбаңыздар. Кудай өзү сактасын. Биздин дагы тагдырыбызда эмне күтүп турарын бир гана жараткан Аллах билет. Терең ойлонолу. Бул сыноо жашоо, убактылуу жашоо, конок жашоо. Бул жашоодо бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Ошон үчүн артыбызда бир татыктуу ийиз калсын. Чыныгы жашоого татыктуу сооп менен баралы. Бүгүнкү байлык, бийлик, машина, мүлкүбүз менен бара албайбыз. Мына жасап аткан ушул соопторубуз менен барабыз. Бул жумушту биз кылсак, кылбасак да бул күндөр өтөт. Бул кызга биз жардам берсек, бербесек дагы Аллах Таала бул кызга сыноону берди. Аллах Таала сөзсүз бул сыноодон алып чыгат. Ошондуктан кайрымдуу бололу мекендештер, бир туугандар. Баарыңыздарга рахмат, кыргыз элим. Кайрымдуу, берешен, момун мусулман бир туугандарым. Биз сиздер менен ушунчалык сыйлыктанабыз. Аллах разы болсун. Эч ким эч качан оорубасын. Эч бир ата эне момундай балам деп зарлабасын. Эч бир наристенин ыйлаган үнү үйдө чыкпасын мекендештер. Тынчтык болсун ар бир үйдө, токчулук болсун, ден соолук болсун. Эч ким эч качан оорубасын. Кудай буйруса биз Ак ниет аманат коомдук фонд мекенибизде, өлкөбүздө чыныгы муктаждар үчүн ден соолугубуздун аягына чейин кызмат кылууга иншалла даярбыз. Рахмат. Ак ниет аманат коомдук кайрымдуу фондусунун төрагасы Медер Сапарбаевга бир кол чаап коюңуздар, урматтуу туугандар. Мынакей ушундай жигиттерибиз көп болгон болсо, биз Медер менен сүйлөшкөндө, урматтуу туугандар, алдыда дагы канча ооруган адамдар көп экен туугандар. Дагы канчасы жазыла албай жүрөт дейт. Бул эмне деген оору туугандар? Ошондуктан мынакей кайрымдуу болуп аткан ушул Ак ниет фондусуна биз ыраазычылыгыбызды билгизели. Медет менен сүйлөшсөң, мен бир да кыргызды ооруткум келбейт, сактап калгым келет, бир да кыргызды үйсүз калтыргым келбейт деп атат. Мынакей урматтуу туугандар, биз кимдир бирөөлөрдү шайладык эле, аларга караганда мына карапайым эл эле, кайра карапайым элибиз эле жардам берип атат. Ошондуктан туугандар, ушул балдарга бир колду чаап, ыраазычылыгыбызды билгизип бир узатып коелу да, анан концертибизди улантайлы. Ушул балдарга бир кол чаап коюңуздар, урматтуу туугандар. Мына бүгүн 2 жашар, болгону 2 жашар бөбөгүбүз ушундай оор дартка чалдыгып калып, врачтардын айтуусуна караганда тез аранын ичинде Индия өлкөсүнө барып операция жасаш керек экен. Мына жаңы жылга чейин чукул деп атат. Ошондой чоң каражат кыргыз элибизде барбы туугандар? Баягы эле карапайым жардам берген сиздер. Ошондуктан урматтуу туугандар, ошол коробкаларды коюлган, урналар коюлган, колуңуздардан келишинче 1 сом болобу, 1000 сом болобу. Анча-мынча жентельмен жигиттерибиз мындайдан акырын басып келип, 10 000, 15 000 ата энесине карматып, атыбызды айтпай эле коюңуз, милдет кылгандай болуп калбайлык деп таштап кетип аткан белгисиз дагы татнакай немелерибиз бар. Аларга дагы Алла разы болсун. Биз көрбөсөк Алла көрүп турат. Ошондуктан туугандар, бир эле ушул Кыргызстан эмес, бир эле сиздер эмес, могу чет өлкөдө баардыгыбыз бала деп жүрөбүз. Ошол бала чакабыз элден кемибесин, ошол бала чакабыз оорубасын. Биздин келечегибиз, мамлекеттин келечеги бөбөктөр деп чет өлкөлөрдө иштеп, бирөөнүн элинде, бирөөнүн жеринде иштеп жүргөн дагы кыргыз бир туугандарыбыз колунан келишинче салымдарын салып атат туугандар. Ошондуктан келиңиздер, баардыгыбыз бала деп жүрөбүз. Ошо үйүбүзгө барганда, бөбөктөрүбүздүн үнүн укканда, күлкүсүн укканда, чарчап барганыңыздарда жазылып кеткенин кандай өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошондуктан туугандар, келиңиздер, бөбөктөрдүн ден соолугуна кайдыгер карабайлы дагы таштаган инсандарыбызга Алла разы болсун деп, ошол 1 сом таштайсыңарбы, 1000 сом таштайсыңарбы, ошого кур кетпестен бүгүн концерт көрүп кетиңиздер деп атан ушул жерге концерттик программа уюштуруп атат туугандар. Ошондуктан келиңиздер, кайдыгер болбойлу дагы, коюлган коробкаларды карап өтпөстөн, урналарды уруп өтпөстөн, бөбөктөрүбүздүн ден соолугу үчүн кичинекей болсо дагы салыңыздарды салып коюңуздар. Тамеки деле тартып коесуздар, арак деле ичип коюп атасыздар дегендей. Ошондуктан келиңиздер туугандар, ушу келе жаткан жаңы жылыңыздар мындай жакшы жылдардан болуп, бөбөктөрүбүз оорубай, мамлекетибиз өнүккөн мамлекеттерден болсун дейли дагы. Азыр концертибизди баштап жатып, ушул кайрымдуулук көрсөтүп,
жана Агдиет фондусу медер айткандай 6 күндөн бери биз менен жүргөн татынакай ырчы кыздарыбыз бар. Азыр ошол кыздарыбыз баштап берсин. Анда эмесе сиздердин бир кол чабыңыздар менен, жылуу сөзүңүздөр менен ушул концертти баштап жатып, Назгүл Айдаралиеваны чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Ушул ырлар эс алыңыздарга, дем алыңыздарга дем болсун. Назгүл Абдраимова бир кол чабыңыздар туугандар. Кутмандуу кошуак үнүңүздөр менен урматтуу кыргыз элим, бардыгыңыздар жүрөгүңүздөрдө ар дайым ыйман, мээрим, ушул кичинекей кызыбызга, татынайым кызыбызга жакшылыгыңызды аябайлы. Ушул кичинекей кызыбыз Индия жергесине барып, аман эсен ден соолугун чыңалтырып келүүсүнө чоң салымыбызды кошсок, кыргыз элим, ушул кызыбыз жакшы аман эсен барып келет деп ишенебиз. Урматтуу кыргыз элим, жакшылыгыңызды аябайлы, бар болуңуздар. Şu böbeklerin üstünün denizluluğuna karıp kılarım işte salıp geçseniz istedim tuğanlar. Ay. Келгениңиздерге өзүмдүн дагы атыман ыраазычылыгымды билдирем. Ар бир үйдө наристенин күлкүсү жаңырсын. Татынайым наристебиздин ден соолугу бекем болуп, келечеги кең кыздардан болсун. Дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык, эмесе сиздер үчүн дагы бир жакшы бир чалган окуу уруксат этиңиздер. Татынакай ырларын угуп коюңуздар.
Кыз нәзик сүйүп